Евразия өнүктүрүү банкы Борбор Азиядагы мамлекеттерди каржылоо булактарын кеңейтти. Буга чейин банктын Кыргызстандагы каржылоо активи 1,5% түзгөн болсо, эми бул сумма дагы жогорулайт. Өлкөдө майда каржылык тармактар өнүгүп жаткандыктан аларды каржылоо натыйжалуу болуп баратат. Эми шарияттын негизинде камсыздандыруу жана лизинг тармагын каржылоодо бөлүнүүчү каражаттар көбөйөт. Учурда Евразия өнүктүрүү банкы Борбордук Азияда ислам каржылоосун өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү максатында Перс болуңундагы өлкөлөрдүн каржы институттары менен кызматташууну жигердүү кеңейтүүдө. Атап айтканда, Ислам өнүктүрүү банкынын тоонун уюмдары менен кызматташууда. Каржы институтунун маалыматы боюнча Ислам өнүктүрүү банкынын Борбор Азия мамлекеттерине болгон каржылоосу 2035 жылга чейин 10 миллиард долларга жетиши мүмкүн. Ал эми 2024 жылдын эсебинен Борбор Азиядагы ири долбоорлорду каржылоого 500 миллион доллар бөлүнө турган болду. Андагы ири долбоорлордун тизмеги аныкталып, ишке ашыруу үчүн каржы булактарын гана күтүп турат. Сегодня явно Евразия өнүктүрүү банкы Кыргызстанга ислам шарттары менен каржылоо боюнча жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берип жатат. Көбүнчө орто жана чакан бизнес тармагындагы долбоорлор приоритеттүү болуп эсептелет. Аны ишке ашырууда Кыргызстан буга чейин жакшы натыйжаларды көрсөткөн.